Саламатсыздар урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Анда эмесе көбүңүздөр ушул тапшырманы аткарганда практика жүзүндө көрдүңүз да. Сиз адамдар мен жөнүндө эмне деп ойлоп атат деп ошол ой менен тынчсыздана бересиз да. Чын-чынында адамдар сиздерди ойлобойт. Адамдар өздөрүн ойлойт да. Даже сиз барып суроо бергенде, мен ушундай суроо берип атам, мени бул каерден келди деп ойлоп атат, эмне деген кандай киши деп ойлоп атат деп тынчсызданып атканда, ал өзүн ойлоп аткан болот да, ушул суроосуна жакшы жооп берсем экен деп ойлоп аткан болот. Ошон үчүн эч качан кечке эле фокусту өзүңүзгө кое бербешиңиз керек да. Ошондуктан бул 6-чы сабак жашоону өтө серьездуу кабыл алба деген темада. То есть жашоону, кылып аткан ишиңизди, өзүңүздү эч качан мындай серьезно кабыл албашыңыз керек да. Эмнеге дегенде, сиз бир нерсени серьезно кабыл алып алганда, сиз тырышасыз. Сиз тырышканда творческий процесс токтойт да. Сиз ушуну ошибка кылбасам экен десеңиз, тырышасыз дагы, дароо ошол ошибкаларды кыласыз. Мен элдин алдына чыгарып үйрөтүп атканда, бүт адамдар мына мен азыр ката кетирип алам, азыр мен ушул уят болот окшойм деп тырышып алат да. Тырышкан сайын жанагыл ойлору тиги мокоп, сүйлөгөн сөзү мокоп, эмнени айтканды билбей эле ушинтип кадимкидей сөзү окшошпой калат. Эмне үчүн творчество деп айтабыз? Творчество жаратуу процесс да. Жаратуу процесс тырышуудун кабыл албайт. Эстеп алыңыздар. Жаратуу процесс тырышуу аркылуу жаралбайт. Тырышуу жанагыл жаратуу процессти бууп салат да. Элестетиңиз, мына кан тамыр аркылуу агып атат да. Ошол кан тамырды кысып салса, кан өтпөй калып атпайбы? Дароо ошондой эле жаратуу процесси жеңилдикти абдан жакшы көрөт, жеңилдик аркылуу жаралат. Сиз тырышсаңыз, ошо жаратуу процессти бууп саласыз дагы, өткөрбөй саласыз. Дал ошон үчүн сиздин жашооңуз татаалдаштырат, сүйлөгөн сөзүңүз мокойт, жазай турган ишиңиз жүрбөйт. Ошондуктан эң биринчи өзүңүзгө болгон ишеним артсын десеңиз, эч качан тырышпаңыз. Элдер мен жөнүндө эмне деп ойлойт деп ойлонбой, мен элдерге кандай баалуулук бере алам, ошону ойлонушуңуз керек. Элдер мени азыр эмне деп коет эмес, бул адамдын, менин алдымда отурган же тааныша турган адамдын кандай көйгөйлөрү бар, мен анын кандай көйгөйлөрүн чечип бере алам, мен ал адам үчүн кандай баалуулук жарата алам. Ошондой ой менен сиз сүйлөсөңүз, же бирөө менен таанышсаңыз, же ишиңизди жасасаңыз, сөзсүз түрдө ал иш ийгиликтүү болооруна жок дегенде уже 50% гарантия берсе болот да. 50/50. Эгер ал товар кылып аткан ишиңиз адамга керек болсо, баасы жакшы болсо, өзүнө жарашыктуу болсо, анда уже 50%-тан ашат да. Бирок бир гана сиздин эле оюңуз, ушу жакшы ниет менен адамдарга жардам берейин деген аракетиңиз, өзү эле 50% жакшы болооруна гарантия берсе болот да. Жанагыл ушундан көп пайда көрсөм, ушундан көп байып кетсем деген позиция почти көп учурда иш жүзүнө ашпай калат да. Ошон үчүн биринчи баалуулуктат, андан кийин уже калган аракеттер жана сиздин пайдаңыз болот. Мисалы үчүн мен деле канча деген проект кылдым, анан пайда көрөйүн, ушундан акча көрөйүн деген проекттерим көп учурда иш жүзүнө ашпай калат да. Хотя мен акылым деле бар, тажрыйбам бар, логиканы туура койдум, ошолор эмнегедир иштебей калат да. Жөн эле элдерге жардам берейин, пайда алып келейин, эч кандай пайда, акча деле көрбөй коеюн деген иштерим наоборот аябай көп акча алып келип берет да. Мисалы үчүн мен ораторский искусствону кантип баштагам, өзүңүздөр билесиз. Мен өзүм элдин алдына сүйлөгөндү үйрөнүп алайын, ушул студенттерге үйрөтөйүн. Бул студенттер уялып, ийгилигине жете албай,
ушинтип жүрө бербесин, булардын деле бак ачылсын деп бекер сабак берген ишим дал ошол мага аябай көп акча алып келди да. Канча деген бизнес проекттерим банкрот болуп, минуска кетип, акча жок отурганда, менин ораторский искусством дайыма акча алып келчү да. Мен ораторский искусствого бир тыйын салган жокмун, рекламада бир тыйын салган жокмун, өзүнөн өзү эле байкуш акча алып келе берчи. Мен ошол акчаны алып туруп эле башка бизнес проекттерге сала берчимин да. Ошон үчүн көрдүңүзбү, мындай таза ниет менен действительно адамдарга жардам берейин деген ой ушунчалык мындай кереметтүү болот экен дагы, сизди багат экенин көрсөтчү. Элдерге да пайдасын алып келет экен, сизге да пайда алып келет экен да. Ошентип отуруп канча деген бизнес проект жасап атып, мына 20дан ашык бизнес проект кылып атып, азыр бирөө эле иштейт да. Ал иштегенде да Кыргызстанда иштебей, Дубайда иштеди да. Анда дагы биз турист катары Дубайга барып, квартираны снимать эте албай, өтө кымбат экен, сразу эле 1 жылга төлөшүң керек экен. Эгерде арзаныраак квартира алам десең, арабтардан алат экенсиң, 1 жылга договор түзүп, ошонун либо 6 ай жарымысын вперед берет экенсиң, же болбосо 1 жылдыкын вперед берет экенсиң да. Ошондуктан көп Дубайга барып иштейм деп мигрант болгондор өздөрүнө мындай ыңгайлуу баада квартира таба албайт экен ижарага. Ошон үчүн менде ой кетти да, мен андан көрө 1 жылга алардан алайын дагы, анан комнаталарга бөлүп арендага берейин деген ой кетти дагы. Ушул элдерге жардам берейин, алар деле жашаганга мүмкүнчүлүк ачылсын деген ой менен ачкан иш ал дагы болушуп кетти да, болуп кетти. Ошондуктан урматтуу мекендештер, дайыма адамдарга жардам берейин, пайдам тийсин деген ишиңиз жүрүшөт. Лишь бы акча болсун деген иштер көп учурда ийгиликтүү болбойт. Ийгиликтүү болсо да өтө кыска мөөнөттө бир пайда алып келет дагы, эртең бүрсү күнү уже актуалдуулугун жоготот. Ошондуктан жанагыл жашоону же болбосо кылып аткан ишти өтө серьездуу кабыл алсаңыздар, сиз тырышасыз. Тырышуу жаратуу процессин токтотот, бууп салат. Ошондуктан ал иш болбой калат да. Эмне үчүн? Мына мен деле анализ кылдым да. Мен жашоомдо өтө чоң мындай жактырып калган, кыздарды жактырып калган моменттер болгон да. Бирөө мектепте болгон, 9-класста. Бирөө университетте 2-курста болду да. Мына 2 жолу өтө бир жакшы кыздарды жактырып калыптырмын. 9-класстан дал ошол мага жаккан кызга барып сүйлөй алчу эмесмин да. Өтө мындай бир нерсе сөз айтыш мен үчүн мындай өтө такыр эле мындай бутум басып бара албаган, оозум ачылбай калган, ушундай мүмкүн эмес дей көрүнчү да. Мен азыр анализ кылып атам да, эмнеге өзүмө аябай жаккан кызга сүйлөй алчу эмесмин, калган кыздарга оңой эле сүйлөчүмүн. Көрсө, дал ошол кыздан отказ алуу мен үчүн өтө коркунучтуу сезилчү экен да. Аябай мындай тырышып алчу экенмин. Мен ага бардым, сөз сүйлөдүм, андан отказ угуп калсам, всё, жашоом болбой калат деп ойлочу экенмин да. Дал ошол тырышуу сезим менин сүйлөй турган сөзүмдү такыр эле бууп салчу экен. Өзүмдү жеңил сезүү мындай абалымды тырыштырып, мындай робот сыяктуу өзүмдү алып калчу экенмин да. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, даже бирөөгө сөз сүйлөйүн деп аны слишком серьезный кабыл алсаңар, кадимкидей сиздер кенен өзүңүздү алып жүрө албайсыз да. Тиги кыз эмне деп ойлойт, бул точно жинде окшойт деп ойлойт, анткени сүйлөй албасам окок, же мындай движениялары неестественный болуп атса, конечно, ал жок деп алыстайт да. Ошондуктан даже эгерде бирөөнү өтө катуу жактырып калсаңар, аны мындай жеңил кабыл алганга аракет кылышыңыз керек экен да. То есть самовнушение. Бул башкалардай эле кыз, бул кыз как будто менин досум, спокойно эле сөз сүйлөйм деп, ушинтип өзүңүздөргө самовнушение кылып, анан жеңил мамиле кылышыңыз керек экен. Өтө серьезный кабыл албашыңыз керек экен. Ошондо анан акырындан бардыгы мындай өз абалына келет да. Ошондуктан любой бир жумушка, ишке, адамга
кандайдыр бир обстоятельствага серьезный кабыл алсаңыздар, точно ошол нерсе абдан оор болот и мындай болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерге үй тапшырма берейин. Азыр сиздин жашооңузда кайсыл багытка өтө серьезный мамиле кабыл жасап атасыздар. Ошол серьезныйды кадимкидей бошотуңуз. Аны оюн катары кабыл алыңыз, аны жеңил эле болот дегендей көз карашка айландырыңыз. И ошол кайсыл багытты серьезный кабыл алып атасыз, эми мындан кийин өзүңүз кантип алып жүрөсүз, кагазга жазып туруп кураторлорго жөнөтүп коюңуз и кийинки сабактан жолугабыз. Аман эсен болуңуздар.